Бүгүн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын имаратында муфтияттын кызматкерлеринин аттестациялоо иши башталды. Иш-чараны Азиретти муфтий Максатбек Ажы Токтомушев баштап, аттестациялык комиссиянын ишине жалпы жамаатка ийгиликтерди каалады. Аттестациянын суроолору атайын мөөр басылган конверттерге салынып, комиссиянын алдында ачылды. Бул аттестациялык иш-чара Куран окулуп, дуба окулуу менен башталды. Бүгүн Алла Тааланын жардамы менен өзүбүздүн коргоо кеңешинин чечиминен дин кызматкерлерди аттестация алуу иш-чарасын баштаганы турасында Кудай кааласа Кудайым сиздерге жардам берсин. Бардыгыңыздарга Алла Таалам эки дүйнөдө ийгилик, бактылуулуктар насип кылсын. Өзү мусулман баласы күн сайын аттестациядан өтүп туруш керек. Күн сайын биз Алла Таала сыноо үчүн жараткандан кийин илимде, адеп ахлакта, руханий баалуулуктарда, Аллага жакындыкта күн сайын биз Алла Таалага ушу жакындап, Алла Тааланын буйруктарын аткарып, эл журтка кызмат кылып, мамлекетибиздин тынчтыгын, мамлекетибиздин туруктуулугуна салым кошконго аракет кылып турушубуз керек. Албетте бул аттестациядагы бир мындай эле себеп, чын-чынына келгенде ушу адам баласын даярдыгын, адам баласынын жөндөмдүүлүгүн өстүрүш үчүн аттестация болуп турат. Өзүбүздүн президентибиз Алмазбек Шаршенович Атамбаев айткандай, биз ахли сүннат вал жамаат сунни мазхабтабыз, ханафи мазхаб. Ахли сүннат вал жамаат багытынын сунни, мындайча айтканда, ушул пайгамбарыбыз сүннөттөрүн, сахабаларын бекем туткан, ханафи мазхабта фихтеги салттуу болуп калган, 13 кылымдан бери өмүр сүргөн Орто Азиянын ичиндеги Кыргызстан мамлекетибиз ушу ханафи мазхабты бекем тутууда бардык фих маселелерден, ушу нариселер туулгандан тартып маркумду узатканга чейин ханафи мазхабта өткөрүүгө мына бүгүнкү күнү ушул тапшырма берилип, ушу ханафи мазхабты бекемдеп, матуридия идеологиясын, акыйдасын, каламын ошону түптөп бериш үчүн сиздерде мына бир топ кеңештен кийин ушуну тандалдыңыздар. Кудайым иншалла ушул муфтият Кыргызстан мусулмандардын дин башкармасынан тартып, казияттагы район имам хатип, айыл имам хатиптеринен бери, айылдагы имамдардан бери Кудай кааласа тепкич этаптары менен ушул сынактар, аттестациялар болот. Ошолорго жакшы катышып бергениңиздерди суранабыз, жакшы батаңыздарды ак тилейиңиздерди суранабыз. Ушул жакшы бир адилеттүү, туура, жакшы бир бааларды коюп, ийгиликтүү бүтүрүп берсеңиздер, Кудайым сиздерден ыраазы болсун деп дуа кылам элем. Чоң рахмат. Анда болсо сиздерге ийгилик, ак жол, бакыт каалайм. Бүгүнкү өтүп жаткан аттестациялык сынакка алгачкылардан болуп Кыргызстан мусулмандарынын Азиретти муфтийинин орун басары Эратов Равшан Ажы кирди. Максат Татабаев, Белек Нурланов, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы.